кантип убакытты туура пайдаланам? Мындай 4 сферага бөлсөңөр болот, жумушуңардын бардыгынча. Туура пайдалануу үчүн. Бул мындай төртөөнө да. Маанилүү, биякта маанилүүлөр да. Же маанилүү эместер. Анан срочный, бүгүн бүтүрүш керек деген суроондой жумуштар. Тез арада. Тез арада деген да. Эгер маанилүү, анан срочно, бүгүн. Ушундай жумуштар бар да. Маанилүү, анан бүгүн бүтүрүш керек. Бул кандай жумуштар? Бул светке төлөш керек. То есть оплаталар да, квитанциялар. Сууга төлөш керек, продукт алыш керек. Маанилүү да, аябайчы. Тамак жейсиңер да. И срогу бар, то есть бүгүн деген срогу бар. Бүгүн эртең деген срогу бар да. Анан бул убакытка бат-баттан кылышыңар керек да мунучу. Андан кийин дагы бир нерселер бар. Маанилүү, бирок не срочный. То есть бүгүн бүтүрүш керек эмес да. Маанилүү, бирок бүгүн бүтүрүш керек эмес. Мисалы, бул университетте дагы бир диплом алып койсомбу, переквалификация кылып койсомбу дегенчи. То есть будущийге салым да. Мисалы, окуу кирет аяка, инвестициялар кирет, бизнеске акча салып койсомбу депчи. То есть бул срочно эмес, бирок маанилүү. Ошондой нерселерге акча коротуу керек. Же убакыт коротуу керек. Же жумуш коротуу керек да. Үчөө тең бирдей эле. Андан кийинкиси, үчүнчүсү, мааниси жок да, бирок бүгүн. То есть, мисалы, бул жерге эмне убакыт керет? Маанисиз да, бирок бүгүн, бул TikTok. То есть, мааниси жок, мындай анча деле жыргатпайт, бирок бүгүн да, прям азыр көрүшүң керек. Же кино, же конок. Көбүнчөсүндө мааниси жок коноктор бар, бирок бүгүн да чакырып атат. Же бүгүн барыш керек. Кээде карыз, мааниси жок, бирок анан ошо бүгүн да азыр берип турчу деп келет, анан мааниси сага деле жок, бирок бүгүн беришиң керек да. Анан бул да ушу мааниси жок, анан несрочный да. И акыркысы мааниси да жок, убактысы да жок да. Бул деген бир талаага кетип калуу, бирөөнүн жумушу менен жүрүү, ушундай жерлер кирет да. То есть өзүңдүн жумушуң эмес, бирөөнүн жумушу менен жүрүү да. Мааниси да жок, сенин немең да жок да. Ал жердечи. Кызыкчылыгың да жок. И ушундай 4 сферага бөлүп алганда жумуштун баарын силерге аябай жакшы жардам берет да, убактыңарды туура коротконгочу. Биринчиси жана маанилүү, жана бүгүн деген светке төлөгөндөрчү. Бул убакыттар, мисалы, бүгүн китеп окуш керек дегендер, бул аябай маанилүү да силергечи. То есть бул жумуштар силерге мындай азыркы проблемаңарды чечет да. То есть жумуш кылыш керек. Маанилүү, анан срочно, бүгүн иштеш керек. Анан маанилүү, бирок не срочный. Важный, но не срочный. Бүгүн эмес, мисалы, инвестициялар, бир бизнеске акча салып коюу, же китеп окуп коюу, же переквалификация жумуштукучу. Бундай жумуштар аябай силердин келечегиңерди кеңейтет да. Дайыма өсүүгө алып келет. Маанилүү, бирок бүгүн эмес деген жумуштар да. Ошол маанилүү бүгүн эместерди ошолорду кылганга аракет кылыш керек. Маанисиз, бирок азыр кылыш керек дегендерди вообще эле чийиш керек да. То есть мүмкүн болушунча конокторду токтотуу, мүмкүн болушунча бул маанисиз телевизор көрүүлөрчү. Бүгүн мисалы жакшы передача дегендечи. Бул убакыт коротуулар маанисиз да. Андан кийин маанисиз, анан несрочный деген бирөөнүн жумушу менен башка жерлерде жүрүү. Кээде аябай суранышат, бирок ошол моментте дагы ойлонуш керек да. Маанисиз, анан силерге эч кандай пайда алып келбегендиктен, ал силердин убактыңарды жейт да. То есть кошуна кирип кечке 2 саат сүйлөгөнү, силердин жумушуңар эмес болсо, лучше ал ушактарды токтотуп коюу керек да. Жөн эле 2 саат сүйлөшүп отурганга. Ал убакта силер жакшы бир материалды окуп чыгып, жакшы бир жумушуңарга инвестиция кылып, короону отоп же алмабаңарды телеп койгоңарга жетет да, болчу да. Бирок ошол убакытты уурдап кетет да. То
То есть бирөөнүн жумушу, бирөөнүн иши ошондой нерселер да. Анан кино, телевизор, мындай тиктоктордо мен бул социалдык сеттерди көп отурбаганга аракет кылам, но все равно ошол айла жоктон караш керек болуп калат экен да, жумушка байланыштуу. Дагы бир нерсе, мунун баарын тең өзүңөр анализдеп чыккандан кийин силердин убактыңар да бөлүнө баштайт да. Маанилүү нерселерге көбүрөөк. И маанилүү нерсеге сиздин балдарыңар менен болгон убакыт. Маанилүү, бирок бүгүн эмес. Көп балдардын тарбиясы жөнүндө ойлонгондо, балдарыма мен маани бербей атам деп ичин жемелей берет да. Күйөөмө убакыт корбой атам, аябай ичин жемелейт да. Бул некачественный убакыт болгондуктан да. Жөн эле сапаты жок убакытта жөн эле отуруп кандайсың деп жөн эле отургандыктан да. Качественный кылам десеңер, жакшы бир оюн алып келгиле да. То есть үй бүлөңөр менен ойногонго бир жакшы бир оюн, жакшы бир кино же жакшы бир мындай даярдалган убакыт да. Жөнөкөй убакыт эмес, атайын даярдалган убакыт. То есть бильярдкабы же бирдемке бир картабы, бирок оюн да, балдарга оюн керек. Ошон үчүн алар оюндан бири-биринин характерин жакшы түшүнүп, жакшы өсөт да, ошондуктан балдарга оюн керек. Жолдошуңар менен болсо маанилүү нерсе бул сырдашуу, жаңы пландоо да. Көбүрөөк жумуштун жеңиши бул пландын так болушу да. Жашооңордо пландоо дайыма эми кечке эле пландай беребизби дей берет кээ бирлер, бирок пландоо жумуштун жарымын жегип коет да. То есть эгер так пландалса, анда жумуш жемиштүү болот. И ошондуктан анан фидбек деп коет. Дайыма ошол кайсыл жеңишке жеттиңер, ошону карап коюш керек да.